Бул бала өзбек бала, башка эмеден деле сайттан деле чыгарганбыз, бирок бул өзбек бала мени ошо 5 документти алып алып, же акчабызды бербей, же жанагы документибизди бербей качып жүрөт да. Анан ушул өзбек туугандарга таратып койсоңуздар. Мекендештер, сиздерге айтайын дегеним, мен өмүрүмдө биринчи жолу розыгрыш уюштуруп көрдүм. Бул розыгрышта эң башкы байгени iPhone 15, 5 штук планшет ноутбук, 5 штук AirPods наушник жана 100 000 рубль койдум. Бул 100 000 рубль 100 адамга 1000 рубльдан. Билеттин баасы болгону 1000 рубль, количествосы болсо 300 штук. Ар бир үчүнчү оюнчу утушка ээ болот. Бул жерде эч кандай алдамай жок. Мен просто сиздер менен жакыныраак таанышуу максатта жана ошондой эле ушул каналдын активин көтөрүү максатта ушундай жакшы розыгрыш уюштурдум десем болот. Бул жерде эч кандай жамандык же жаман ой кетпесин. Сиздерден сураныч мына ушул оюнга катышып, мени колдоп койсоңуздар, мен сиздерге аябай ыраазы болом. Андыктан экранга мен номеримди калтырып койдум. Мына ошол номерге чалып, жазып жана менин Instagram баракчама дагы катталып коюңуздар. Кудайым көрүп насип кылса, сиздер менен жакшылыктарда гана жүз көрүшөлү. Саламатсыздарбы, Алсу Медиа каналынын катталуучулары? Жана ошондой эле Россия жергесинде иштеп эмгектенип жүргөн мекендештер, баарыңыздарга чукул кайрылуу. Өзүңүздөр билгендей эле, мен эч качан бир дагы маалыматты тактамайынча чыгарбайм. Жана ошондой эле элдин алданышына эч качан жол бергим келбейт, мекендештер. Мен жебеген самсыма акча төлөп, анысы аз келгенсип, балдарыма деп чогулткан акчамды тааныштарым баарына берип чыктым дейт. Ушул регистрация жасаган балага ишенип, бүт тааныштарымдын баарын ошол адамга сунуштап алып, адамдардын акчасын кайтарып берүүмө туура келди дейт. Азыр ушул жерде ал эжекебиз бүт өзүнүн окуясын, ошол кандай болуп алданганын жана ошондой эле ошол баланы алдап кеткени боюнча толук маалымат берип, толук документтерин жана ошондой эле чектерин баарын жөнөткөн. Экранга мен чыгарып койдум, өзүңүздөр көрүп өтсөңүздөр болот. Бул баланын аты өзү Каракалпак улутундагы бала экен. Кудайберган Эргали Угли дейт. Кудайберган Эргали Угли деген мырза. Мына ушул мырза 5 кишини алдап кеткен. Андан сырткары эжеке айтат, мүмкүн дагы башка аябай көптүр дейт. Эмне болуп алданып калган? Бул балага кандайча туш болуп калган? Ошол боюнча баарын азыр толук жазып кеткен, толук айтып берген. Мен сиздерге азыр ошонун баарын коюп берейин, сиздер окуп көрүңүздөр, мекендештер. Сиздер дагы өз ой пикириңиздерди жаза кетиңиздер. Андан сырткары мына ушул Кудайберган Эргали Угли деген ушул мырзага издөө салынууда. Азыркы учурда ошол эже жана ошол башка адамдар баардыгы биригишип издеп жүргөн учуру. Сүрөтү ушул жерде тунук көрүнбөй калыптыр. Ушул документи менен чогуу чыккан, мына ошол көрүп коюңуздар. Анда эмесе мен сиздерге ушул эжекебиздин жазган голосовойлорун коюп берейин, сиздер окуп көрүңүздөр. Мекендештер, мен сиздердин гана талкууңуздарга салам. Жана ошол эжекенин ар бир сөзүндө мындайча айтканда бул эне. Ошол үчүн дагы мен аябай жүрөгүм атышып турган кези, колдон келсе жардам берип койсок дагы жакшы болот ушул баланы тапканы. Алсу, ассаламу алейкум, кандайсың, сиңдим, жакшы жүрөсүң, тынчпысың? Короче, бул бала февралдын башы болуш керек. Ошо февраль айы менде иштеген бир кыз бар да, ошону өзбек кыз болчу. Мен ошону сурагам да. Силердин өзбектөрүңөр таза жасайт, силер патент аласыңар. Мага таза жасаган, регистрация жасаган баланын номерин берчи десем, мага ушул баланын номерин берген да, аты Кудрат, Кудай берген бир бала экен. Анан мен бул бала менен сүйлөшкөнмүн. Ошондо мен өзүмдүкүнү тапшырып, анан таза жасасаң анда мен эки табышта өзүмө караштуу ортогумду ошо 2-3 инимдин документтерин тапшырган болчумун, андай жердештердикини тапшырсам, бул бала ушул документтерди алат, акчаны алат. Эже эртең түштөн кийин мен сизге жеткизип берем деген бойдон телефонду өчүрүп салат да. Телефонду вообще өчүрүп салат. О көрсө, бул бала ошо мен документ тапшырып аткан мезгилдерде бул бала иштен айдалып кеткен экен. Аны билбептир да, наркы кыз делечи. Ал кыз деле бечара жына эме кылып атат, эже мен сизге жалганчылык алдым депчи. Бул ошондо иштен айдалган экен да, ал кыз билбей мага номерин берип койгон экен. Ошондо эми билбейм кандай алабыз. Ассаламу алейкум, кыргыз, өзбек туугандар. Мен ушул азыр эме боюнча фамилиясын азыр унутуп атам. Мен ошол чектерини, эмелеrini ушул блогер кызга жөнөтүп бергенмин. Бул бала өзбек бала, башка эмеден деле сайттан деле чыгарганбыз, бирок бул өзбек бала мени ошо 5 документти алып алып, же акчабызды бербей, же жанагы документибизди бербей качып жүрөт да. Анан ушул өзбек туугандарга таратып койсоңуздар. Өзбек туугандар жардам берсеңиздер, ушул баладан акчаны алыш керек болуп атат. Эми мен балдар мен тапшырган ошол документтин ээлерине мен өзүмдүн айлыгым аз болгонуна карабай, мен ушул
Кудайдан коркуп, мен Алланын немесинен коркуп, мен ушул балдарга өзүм акчам аз экенине карабай төлөп бердим да. Мен ошол деле акчага күйүп калып атам. Ошого силерден сурамыз, ушул эмени таратып берсеңиздер жакшы болот эле. Мекендештер, мына азыр ушул эжекени өзүңүздөр угуп өттүңүздөр. Ошол жумушунда чогуш деген Озбек улутундагы кызга суранса ал кыз бериптир, бирок ал кыз дагы билбептир бул баланы жумуштан кетип калганын. Жана ошондой эле ал кызга бул бала документин таза жакшы жасап берген, бирок эжени алдап койгон. Ал учурда бул бала жумуштан кетип калган экен деп айтып атат эжеке. Эмне болгон учурда да мен талкууну мекендештер сиздерге коюп берем. Азыр ошол баланын жоопторун дагы угуп көрүңүздөр. Менем жумуштан чыгарбай атат азыр. Эбит болсун деп турду. Эбит болсун, барып тастап келем. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Agam bugun tarqatam. Registratsiya вообще ko'p. 40 tanami 50 registratsiya bor. Ana shular bor tarqatam. Bularning ishinde sizniki ham bor-da. Men falsifik qilmayman. Falsifik qilganda sizga 3 kunda qayra berar edim. Falsifik emas, mende bir yilning registratsiyalari bo'ladi mende. Men bu жұмыспен 6 жылдан beri shug'ullanaman. Buna registratsiyaning ishinde sizniki ham bor. Bugun tarqatam shularni. Жұмыстан шығайын, алып берем, жұмыстамын. Жұмыстан шығайын, әбетті шығарады. Жұмыстан шығармай тұрыпты азыр. Жоқ, ақшаны тастамаса қылмайды. Егер болмаса айтар едім ғой, ақшаны тастамай тұрың, бұл кейін тастайсыз деп. Мен ондай қалтамда ақша жоқ та азыр. Ол сразу ақша сұрайды да. Өткенде біреу тапсырған, ақшасını шыққаннан кейін берем деген, шыққаннан кейін регистрацияда керек емес деген. Сондай болмасын деп ақшасын алдынан алады да ол. Болады. Жөнетің отдельный қылып жөнетің регистрацияларын, документтерін. Урматтуу мекендештер, ушул эжекебиздин, ушул мекендешибиздин суранычы боюнча такталган маалыматты бүт далили менен мен сиздерге чыгарып көрсөтүп бердим. Талкуунун баарын мен сиздерге гана коюп берем. Такталбаган маалымат эмес, бул баары такталган маалыматты чыгарып бердим. Андыктан баардыгы экранда турат. Абайлаңыздар, документ жасатканда көпчүлүк адамдарга ишенип сиздер да туура эмес документ жасалбаңыздар. Себеби азыркы учурда реестр деп атат, же ушул дагы жаңы закондор азыр аябай эле ушул документтин маселеси аябай көйгөйлүү болуп аткан учур мекендештер. Баарыңыздарга ийгилик, эсен аман өз элибизге жетип баралы. Кийинки эфирде көрүшкөнчө аман туруңуздар. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, жердештер, эгерде сиздердин документиңиздердин мөөнөтү бүтүп, Москва Казакстан кирди чыкты кылуу үчүн тажрыйбалуу айдоочуларды издеп жаткан болсоңуздар, анда мен сиздерге Бакыт агамды сунуштайм. Андыктан Бакыт агама чалыңыздар, номерин экранга жазып койдум. Алсуунун атынан, Алсу Рустамованын атынан деп барсаңыздар, сиздерге жолго чыгуучу документтериңиздерди бекер кылып берет, байке? Ооба. Токтоңуздар да. Андыктан баарыңыздарга ак жол, аман эсен барып келиңиздер.